Соттук реформанын алкагында 2019 жылдын 1-январынан баштап жаңы мыйзамдар күчүнө кирди. Анын ичинен жазык кодекси, жазык процесстик кодекси жана башкалар. Ошол жаңы мыйзамдардын талаптарына ылайык кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри иштелип чыгып, ишке киргизилген. Бул системага бардык укук коргоо органдарынын тийиштүү кызматкерлери кошулган. Мурда бир нече жолу айтылган, мурда Кыргыз Республикасында укук коргоо органдарына арналган чоң масштабтуу маалыматтык системалар түзүлгөн эмес. Бирок тийиштүү тажрыйба болбогондуктан жана иштеп чыгууга берилген убакыттын аздыгына карабастан иштеп чыгуучулар тарабынан бирдиктүү реестрди ийгиликтүү ишке киргизүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр көрүштү. Жылдын башынан жана бүгүнкү убакытта караганда системалардын абалын салыштырсак, чоң айырмасы байкалууда. Ал убакыттан бери бирдиктүү реестрдин иштеп чыгуучулары тарабынан жалпысынан 500дөн ашык оңдолор, өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Ошол айтылган оңдолордун эң биринчи биздин жарандарга түздөн түш тиешеси бар QR код модулу оңдолгон. Системаны ишке киргизгенде бул модуль бир аз туура эмес иштеп, ошол кээ бир жарандар арыз менен кайрылганда системадан маалыматты ала албай жүрүшөт. Бирок мындай көрүнүш январь айынын, бул жылдын январь айынын биринчи жарымында эле катталган арыздарга тийиштүү. Ошону менен бирге кайсыл бир себептер менен бул код иштебей жатса, башкы прокуратуранын укуктук статистика жана эсепке алуу башкармаларына кайрылууга чакырам. Биз тараптан ошол силердин маселеңерди тез арада чечүүгө аракеттер көрүлөт. Жогорудагылардан тышкары жылдын башынан тартып бирдиктүү реестринин функционалы бир топко кеңейтилген. Ал эми бүгүнкү күндө бирдиктүү реестринин шектүү жана айыптоочуларга карата электрондук маалыматтык эсептик документи, башкача айтканда электрондук статистикалык карточкасы иштелип чыгууда. Бул программанын модулу ички иштер органдарынын убактылуу кармоочу жайларын маалыматтык система менен тыгыз байланышат. Айтылган система бүгүнкү күндө иштелип чыгууда. Мындан тышкары бирдиктүү реестр системасынын сот органдарынын жана саламаттык сактоо органдарынын маалыматтык системаларынын менен интеграциялоо маселелери каралууда. Азыр болсо статистикалык маалыматка кыскача айтып кетсем, 2019 жылдын 1-кварталында республика боюнча жалпысынан 39.262 каттоолор жүргүзүлдү. Анын ичинен 22.164 кылмыштар жана 17.098 жоруктар. Органдар боюнча алсак, эң көп биздин ички иштер органдар тарабынан каттоолор жүргүзүлдү. Жалпысынан 36.097 каттоолор. Ал эми региондор боюнча алсак, эң көп каттоолор Бишкек шаарында жана Чүй облусунун аймагында жүргүзүлдү. Жалпысынан ошол эки региондордун көрсөткүчтөрү 70,1%-дан ашат. Республика боюнча калган 30% калган региондордо катталган. Жыйынтыктап айтканда, бирдиктүү реестрге окшош маалыматтык системалар күнүгө техникалык колдонуу жана жаңыртууну, атап айтканда системаны жакшыртуу иштерин, аныкталган кемчиликтерди жоюуну, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү жана жаңы же кошумча модулдар менен толуктоону жана башка системалар менен интеграцияны талап кылат. Ошондуктан бирдиктүү реестр системаны өнүктүрүү боюнча иш-чаралар мындан ары да улантылып күчөтүлөт.